Балдардын көбү келечекте ким болорун кичинекей кезинен мектеп жашынан тартып кыялданышат. Алар адатта өздөрү жакшы көргөн жакын адамдарына, же кинодон көргөн, же китептен окуган каармандарына окшогусу келет. Мына ошондой таттуу кыялын көңүлүнө баккан өспүрүмдөрдүн бири Нурламбек кызы Азема сахна чебери болууну самайт. Учурда ал Кыргызстан эл аралык универсалдуу коллежинин котурмочулук бөлүмүнүн студенти. Бул окууну бүткөндөн кийин искусство жаатында өтсөмбү дегем, чыгармачылыкка анан ырчы болгум келет, анан актриса. Мурдатан эле жанагы 1916-жылдагы Үркүндү ойногом. Андагы башкы ролун кыз энени ойногом. Ошонун дагы ошо областында эң башкы ийгиликке жетишип, ардак грамота менен сыйлангам. Мектептен берилген мактоо баракчасы анын тандаган кесибине бет алууга ого бетер шыгын арттырыптыр. Тоолуу өскөн Чоңлай районунда окуп жүргөндө эле ар кандай иш-чараларга активдүү катышып, өнөрү менен айылына таанылган Азема атасынын сунушу менен бир кесипке ээ болуп калуу үчүн коллежге окууга тапшырган. Тандаган окуу жайы тууралуу чоң мактаныч менен ыраазычылыгын мындайча билдирди. 9-класстан жанагындай кичинекей баягындай училищаларга искусство жаатына тапшырам дегем. Анан ойдо жок жерден эле бир күнү атам чалып, ушундай коллеж бар экен, абдан жакшы экен. Андан көрө ушуга окуп көрбөйсүңбү? Балким жакшы билим алып, андан кийин дагы чыгармачылыкка умтулуп кетерсиң. Ошонун да башка жактарга, консерваторияга тапшырарсың балким. Бул кесип дагы бир кесип болуп калат деди. Андан кийин мейли деп, анан айылдан бул жака келип, коллежди көрүп, баары менен таанышып көрүп, анан абдан жактырдым. Бул жакта билим дагы эң жогорку деңгээлде өтөт. Бул жактан биз кесиптерибизге карап билим алабыз. Анан ар кандай курстар бар бул жакта. Бирок студенттер үчүн бекер. Студенттердин алына жараша, мисалы, көптөгөн курстар, ар кандай тармактар бар бул жакта. Анан билими эң жогорку деңгээлде десем да болот. Себеби эжейлерибиз да өтө абдан жакшы. Эң сүйүктүү директорубуз Дилия Сулаймановна. Андан кийин кыргыз тилден бергени жанагындай көп нерселерди өзү мага ушу дем күч берген бул Саадат Муратовна эжебизге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Себеби ал бизге абдан кыргыз тилинен абдан ушундай сөзгө чечен адам, абдан түпкү теги менен түшүндүрүп берет. Ар бир сөздү далилдеп, тактап, абдан көркөмдүү кылып бизге түшүндүрүп берет. Ушул бардык эле эжейлериме рахмат айтам. Бардык эжейлерим да биринен өткөн, бери укмуштуудай сонун эжейлерим бар. Чындап эле ал окуган окуу жайда студенттер үчүн бардык мыкты шарттар түзүлүптүр. Азема алыстан келгендиктен жатаканада. Аземаны кубанткан окуу жайдагы дагы бир өзгөчөлүк тил үйрөнүү. Англис, корей, орус, кытай тилдерин үйрөткөн иримдер бар. Андан сырткары өмүрү өрнөк, түрдүү кесип ээлери менен бат-бат жолугушуулар өтөт. Жаштардын кезектеги коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Тынар Абдразаева болду. Эл артисти окуу менен эмгек гана эрезеге жеткирээрин студенттердин кулагына кыттай коюп, андан соң Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайдын монологун айтты. Ушул жерде билим алалык деп, келечекте өзүңөрдүн тагдырыңар үчүн, өзүңөрдүн жашооңор үчүн күрөшүп окуп атасыңар. Ошонун акыбетин кайтып, ошол келечекте өзүң үчүн окуйун. Ошол өзүң үчүн алган билим эртедин эчтир сени бактылуу кылат, сөзсүз ушуга ишенип коюш керек да. Анда эмесе мен ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына кантип келип калдым. Мен өз 42 жашында Алиманды ойногом сахнадан, Толгонайды ойногонго эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок ушул китептерди окуп отуруп, эмнегедир Чыңгыз Айтматовдун ушул Толгонай артып калуу эне менен жерди эмнеге байланыштырып койду экен? Эмнеге жер эне деди экен? Эм үчүн жөн эле жер эмес? Ага эм үчүн Толгонай жер энеге кайрылып, кайра жер ага жооп берип койду экен. Мунун маани маңызы эмнеде? Бунун маани маңызы адамдын эң ыйык тутканы энеде. Эне биздин канчалык жаман кыялдарыбыз болсо да, тилин албай койсок дагы баарын кечирет. Жана көлгүп жаткан, биз бомба таштап аткан, ыргытып аткан, түкүрүп аткан. Бирок ошондо дагы жер силкинип биз ыргытып көргөн жок да, эне сыяктуу балкыйып жатат. Биз ошону күтүп ала атабызбы? Биз ошону баалап атабызбы?
Чыңгыз Айтматовдун гениалдык ушунда эне менен жегене өзү суроо берет, өзү кайра жеренедей болуп адамзатка жооп берет. Ал күнү коштун кезеги бизге тийип, Алиман экөөбүз агыруу тайдап жатканбыз. Аңчакты көчөдөгү ар кандай ызы чууларды көрүп, Алиман көрүп келе коеюнчу деп чуркап чыкты да, кайра тез эле жетип келди. Ой эне, жүрү! Элдин баары аскерлер тозгону кетип жатышат деди. Биз өгүз менен сокону борозго таштап койгон боюнча көчөгө чуркап чыктык. Аныгын эч ким билбесе да, баарыбыз бир кишидей болуп, майдандан келаткан жоопкерлерди тозгону жөнөп калдык. Баягы чала өткөн тамдар таштанган көчөгө жедеп үйүр алып калсак керек. Майдандан келаткан жоопкерлерибизди кандай касиеттүү, кандай армандуу жерден тосуп жатканыбызды билбеппиз. Ана келет, мына келеттин ортосунда түш көргөндөрүбүздү, аян көргөндөрүбүздү айтып, ал эмес жолдон ташты тере салып, көлгө салып, баарын жакшылыкка жооп чыктык. Ошол учурда оюма бир нерсе келди. Эгерде адам баласы баарын ушундай бир тилектен жакшылык каалап турса, балким дүйнөдө согуш болбос белек. Аңгыча бактын башында отурган балдардын бирөө келатат деп кыйкырды. Ошондо жамы журт ордунан турду дагы келатат. Кайда? Кайра тынч болуп, чымын урса угулгандай болуп тынчып калдык дагы кайрадан кайда келатат дедик. Аңгыча алдыда бир кичинекей кыз ашыралы байкем деди. Ошондо бала бакыра турган элдин баары айтор баарыбыз бир адамдай болуп чуркап жүрөт. Ал эми жанагы жоокер чоң жолдун кайрылышына келди дагы, жалгыз арабадан жалгыз түшүп, шинели менен баштыгын моюнуна арта салып бизди көздөй баса берди. Ал дөбөнүн башына келип токтоду да, калтайып турган элди көрүп, чочугансып, токтоп, артын карап, кайра бир-эки кадам кылып, кайра артын карап туруп калды. Ошол учурда биздин күткөнүбүз жалгыз солдат эмес. Биздин күткөнүбүз баягы көчөгө батпай кеткен калың аскер эмес. Биз ошондо чуркап бара жатканда баягы станцияга токтобой кеткен ишалын азырдагы таган алдында зыңылдап, апа, Майсалбек, Алиман деген үндөр кулагымда жаңырып, бүткөн боюм чымырап бара жатты. Ашыралы менен жолукканда, эки сагынышкан толкун жолуккандай болуп, эсимде болду. Биз Ашыралынын бетинен мойнуна асылып, өпкүлөп жаттык. Кечир бизди жеңиш. Сен деп канча эле заматтардан айрылдык. Биз Ашыралыга чуркап баратканда азап тартканыбызды, картайган кыздарыбызды, ак баскан жаштарыбызды, эчен уктабаган түндөрүбүздү, кайгыбызды, муңубузду, кайратыбызды, күчүбүздү туу кылып алып бара жаткандай.
Geçir Cengiz. Geçir bizi Cengiz. Aşrağını bek kucaktab. Kayda benim Kasım'ım, kayda benim Kasım'ım dep kıykırgan Aliman'dı geçir. Kalganlar kayda. Kaçan gelişedi dep suraganımızdı geçir. Gelet, erten gelet. Çapında bari gelip kavşattı gelip. Aşrağını aytkanında geçir. Aşrağını bek kucaktab. Moynundan cıttap, caynağımdı, Maysal Begim'di, Kasım'ımdı, Suvan kulumdu arman gütüp, arman tutuğuyla kaldı. Geçir. Geçir. Of. Oşonda o Karkagay boylu kart saldatты hiç kaçan unutmayın. Al. Hayranayın el jurt. Başım tarttı. Canım kurman dep. Töşümdөгü medalları bilinер bilinbес jelge dirildep. Dağ hareket edirge çoğ jolda kele жаткансың. O. Soğuşta doğum көп. Бирок заманыма ик сактаган жери жок. Ушинтип элдин аягында Алима эле көз кап кылдыбыз. Баягы чала өткөн тамдага келип калганда Алиманын эмнегедир ойлонуп, эрдин кесе тиштеп, көздөрү тунанып турганын көрүп, алды эми кетет. Kasımdan tümüldü o. Gitmegende ayağa var. Gitsen meylin balam. Batam diyorum. Bir o gez de bana beni istep koyup жүрсөң boldu. Senden başka kimin var? Bir vakit Aliman meni jalp karadı dağı oturalı çeledi. Ayaktan gör. Emi getem deyit. Meyli olan, otursa oturalım. Beni, mınçem nebes gördüm. Emine, mandayızga жазылған жақшылықтың түгі de қалмады дейсің бе? Қанты беле bir үйден кеткен, 4 kişiden біреу қайтып келбесін. Көресің ғой, жайнағына ғана сен келеді. Dayınsız degeni, tiriği degeni. Bizden hayırdan emes, al emes çoğuruk hayırdan, teyit etegip, tömölkü kazaktan. Aş suun berip koygondan keyin dele gelişti o. Özün ele görüp жүрбөйсүң beni. Emin. Murun gelinin bolsam, emmi balamay gör. Kasımdın arvağın sıylasam da gitpey meni. Men sүйінгөндөн эмнеге сүйүндүм дейсиң. Алимандын ушунчалык адамгерчилигине, мени сыйлаганына, өзү жакшылыктан бүт куружалак калып турса дагы, мени адам болсун деп үмүткө жекелеп койгондук үчүн сыйладым. Мен сыйладым. Кайран гана келиним. Kul suygun gel. Hayç. Atılgan ok. Bu tarih betinde saktalıp kalar. Alemi bülüngön adamların durmuşucu. Adı kayısı kitepke yazıp, kayısı tarıhtın betinden okuyal. Ağız kağılayın cerine. Ayt. Adamlar soğuşpay, yaşay alışpay. Ah, Tolganay. Sen kıyın surova verdin Tolganay. Adam
Адам болып жаралғаннан бері соғышқан. Кээ учурда соғыштан жердің өзі тып-тыйпыл болып, адамдың басқан ізіне зар болған заманында болған. Ал эми сен адам соғыша албай, жашай албайбы дейсің. Ал менден емес, ал силерден. Жерге бір дан таштасаңар, 1000 дан болып берем. Чырпық сайсаңар, чынар болып берем. Таң салсаңар, дуал болып берем. Мен жер. Мен барыңарға теңмін. Маға соғышыңардың керегі жоқ. Маға емгек керек. Маға ынтымақ. Бала чагынан актриса болууну эңсеген Азема үчүн бул жолу ушул көктөн издегени жерден табылгандай эле кубаныч тартуулады. Ал эл артистинин сахнадагы ролун улантып, Майсалбектин апасына жазган катын жооп кылды. Айран апаке, мен сенин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчу. Сенин кайратыңа, акылмандыгыңа, сенин күчүңө ишенип, ушул катты жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп айтып, эмне дейримди билбей, алакандай ак баракта тектеп отурган кезим. Кантсе да, жүрөгүмдүн түпкүрүнөн мага айта албаган суроо калар. Балам, өз өмүрүңдү өзүң кантип кыйдың? Адамга берилүүчү жалгыз жарык жашоо менен кантип кош айтышып кете бердиң, балам? Мен сени эмнеге туруп, эмнеге багып, эмнеге өстүрдүм эле? Оба, энесиң. Сенин бул суроого тагдыр өзү кийин жооп берейин. А менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Ал көптүн башына келген кыйын иш, балта менен урган зулум көч. Аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн жан берип, аны үчүн кан төгүп, аны жок кылууга милдеттүүбүз, апакебай. Мен өзүмдү согушта жүрүп элдик көрсөтөм деп эч качан ойлогон эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишти мугалимдикке даярдаган болчумун. Заманым ушул экен. Балдарга билим берип, тарбия берип, окутуунун ордуна колума курал кармап жоокер болдум. Ал менин айбым эмес. 1 сааттан кийин мекеним тапшырган ишке жөнөйм. Душманымдын табоолуу жерине барып кыйратып, анан өзүм да жок болом. Артымда туягы калды жок, туягы калбады дебе, апакебай. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңы төрөлгөн баланын ыңаалаганы ошол мен. Бактарактардын шуулдаганы ошол мен. Бой жеткен кыздын жоодурган көздөрү ошол мен. Мугалим балдарга А таңгасын үйрөткөн ошол мен. Ошонун баары мен. Мен деп билгин, апа. Кош бол, апа. Кош бол. Кош карааныңдан кагылайын Алатоо. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов. Аземанын айтуусунда ал Чыңгыз Айтматовдун китептерин көп окуп, анан кинодо ойногон актерлордун ролуна таасирленет. Азыртадан аракет кылып, окуу жайдагы коомдук иштерге да жан дилинен ырдап, роль аткарып катышат. Бул келечектеги максатына даярдык деп билет. Мен Татообүбү Турсунбаеваны көп көргөм, кинодон көргөм. Анан жанакы Элина Абай кызы дагы Курманжандатканы өтө жакшы ойногон. Ошолордон үлгү алып, ошолордой болгум келет. Анан Тынара эжебиз дагы абдан сонун көркөмдүү аткарат. Ошодон дагы бул жакта чыгармачылык жакка дагы комуз бар. Ал дагы кыргыздын улуттук аспабына кирет. Ошондуктан комуз дагы өтө абдан балдар үчүн жакшы. Анан биздин жанакындай көптөгөн конкурстар өтүп турат. Мисалы ыр жактан, искусство жактан, ошолорго мисалы Манас кыргыз тил майрамдарында. Сен ырчы да болгуң келет десең, өзүң жакшы көргөн
бир ырыңан ырдап берчи. Өзүм жакшы көргөн анда мен кыргызмын деген ата чыгарманы ырдап берейин. Мен кыргызмын, кылыч мизе ойногон, кылымдардын тонун жегин бойлогон, өмүр өчүп кайда жерди башталат, өткөн анай кыйын кезин оңдогон. Мен кыргызмын, комузунда черитип сайраткан, чоргосунда толук камдаткан, кыздары кылмыс сунушуп, беш бармагынан кын жайнаткан. Мен кыргызмын. Үч теректин үч кызын деген топтун үч терек тобунун ыры мен кыргызмын деген. Анан ал бунун ичинде мисалы хан манас ушулардын тексттерин абдан көркөмдөп берилген да. Биздин балдардын бүгүнкү каарманы Нурланбек кызы Азема коллежде да мыкты окуган студенттерден. Анын ийги тилектери орундалып, өзү каалаган кесибинин татыктуу ээси болорунан шек жок. Анткени ал өзүнүн ар бир аракетин, алган билимин, койгон максатына багыттоодо.